Assalamu alaikum tuğanlar, qandaysыңар? Тынсыңарбы? Кечеги жаңылыктарды көрсөңүз керек. Коля кыргызды Кыргызстандын Ворзаконун үй камагына чыгарып салыптыр. Мен бир ай, 2 ай мурун айтып кеттим эле. Бул Коля кыргыз, Ворзакон, Райымилон, Садыр, Ташиев булар бир командада туғандар. Жээнбек бардыгы бир командада. Мында ачык эле айтып берейинчи. Кандай десем, мындай болду. Райым Коляга крупный акча таштаган. Мында Райым Коля крупный акча таштаган. Коля кыргыз полный иштерди бүтүргөн. Анан ошентип бийликке Садыр келип калды да. Аны эч ким мындай менде эч ким чындыкты айтпайт тугандар. Бул баягы мен айткан сценарийда тугандар. Мен айтып жүргөдүм беле сценарий. Булар жакшы элдин көзүн боеп атат тугандар. Ишенбегиле. Бул баягы үй камагына чыгып атат, клиникага чыгып атат. Бул просто элди мазгистин пудрит этет да булар тугандар. Ошого ишенген адамдарга да рахмат. Мен түшүнбөйм ошондой нерселерге тугандар. У вас есть маска? У вас перчатки? А у меня есть. Булар элдин башын айландырып атат да тугандар. Ошон үчүн ишенбегиле. Булар нерселергечи. Ана мен эфирме кирип келгендер, баягы садырчылар кирип алыптыр. Мындай Садыр аканы колдогондар, менде бир Сүйүнбек деген брат жүрөт. Брат, жашың чоң эле, уят. Сүйүнбек брат, уят. Мен эми сизге теңелбейин деп атам да, брат. Сизге окшогондордун 100-чү чабып салам менчи, мындай ачык эле айтайынчы. Сизге окшогондорду уруп да ойнобойм менчи. Ошон үчүн туугандар, жазсаңыздар, мен эфирме кирип жаза турган болсо нормально мындай комментарий жазгыла. Мен болгон айтып атам. Коля Ворзакон, Райымилон, Садыр, Ташиев булар бир команда. Мына чын айтайын. Булар просто элди алдап атат да, элди манипуляция кылып алдап атат туугандар. Ошон үчүн ишенбеңиздер. Такыр ишенбеңиздер туугандар. Бул биз кыргыз эли алданбашыбыз керек туугандар. Вообще алданбайлы туугандар. Биз буларды иллюстрация деген нерсени киргизиш керекпиз. Мен дагы бир нерсени айтып кетем туугандар. Мен мына конституцияны жаңы алып аткан конституцияга каршымын туугандар. Иллюстрация кириш керек. Мурдагы эле таягы мурдагы эле болуп атат туугандар. Айырмасы жок. Мына азыр үй камагына чыгарыптыр туугандар мына. Onu суранган да, Коля кыргыздан суранган. Сен бир 2 ай отуруп берип тур. Элди кишини алдап туралы депчи. Райым ака эмне болду? Райым аканы да камады, сразу клиникага чыгып кетти. Ишенбегиле туугандар, бул Садыр абаңардын колунан эчтеке келбейт, бул мындай айтканда кукла. Ошо Райымдын кукласы, ошо эле Коля кыргыздын кукласы. Түшүнүп атасыңарбы? Бизге таза, акылдуу, мындай айтканда адам президент болуш керек да. Бул шайлоонун жыйынтыгында жокко чыгарыш керек туугандар. Кыргыз элинин 5-октябрда болгон жеңишин өздөрү урдап алышты туугандар. Ошон үчүн мен кайрылып кетем туугандар. Ишенбегиле бул. Бул бийлик алдамчы бийлик. Көрдүңүздөр, мына муфтийди пастава кылып кандай деген дүйнө жүзүнө уят кылды, туурабы? Дүйнө жүзүнө уят кылды. Мен айтканда туугандар, мен айтып атам го, мен болгондо айтам туугандар. Коля кыргыз бул Ворзакон, Райымилон, Садыр, Ташиев булар бир. Бул Райым менен Коля кыргыз сүйлөшпөгөндө Садыр абаңар бийликке келбейт болчу, бийликти карматпайт болчу туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайрылып кетем. Бул нерсени жокко чыгарыш керек. Эртеңки жергиликтүү шайлоодо референдум өтөт деп атат. Ошо референдумду каршы добуш бериңиздер. Бул Кыргызстанды туңгуюкка алып кирет бул конституциясычы. Көрдүк го деңгээлин. Садыр абаңардын деңгээлин көрдүк го, туурабы? Кечегинде интервьюсунда жүрүп, менин помощниктерим азыр только бассейнге түшкөнгө эле убакыт болуп атат. Анан кичине жаз чыкса теннис ойнойм деп, жаш баланы ошондой да деңгээлде сүйлөй президент, уят да. Ошон үчүн туугандар, мен айтайын. Коля кыргыз, Райымилон, Садыр аба, Ташиев булар бир команда туугандар. Райымилон Коляны сатып алган, Коляга акча берген, мындай айтайын. Коля Садырды Ташины бийликке алып келди, ошол туугандар. Берде эч таң калыштыр. Просто булар билбейт окшойт, бизге окшогон акылдуулар бар.
Бул саясатты түшүнбөйт деп ойлойт окшойт. Саясатты биз жакшы түшүнөбүз. Аябай жакшы түшүнөбүз саясатты. Группаларга бөлүшүрсеңиздер туугандар, группаларга бөлүшүп жүрсеңиздер жакшы болот туугандар. Эми биз кыргыз эли баягындай келеткенбизде ишенчек, жомокторго ишенгенчи. Биз жомокторго ишенбейбиз. Биз жомокторго ишенбейбиз. Бизге акыйкат, адилеттүү бийлик керек. Мына окшогон аферист, мошенник бийликтин кереги жок туугандар. Вообще кереги жок мына окшогон бийликтинчи. Кулакка теп атат. Мына Коля кече Коля кыргызды үй камагына сот чыгартты туугандар. Эми элестетип көрсөңөр, Райым миллион болсо клиникада, частный клиникада жатат. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр мына мен айткандай. Райым миллион крупный акчаны Коля кыргызга таштаган. Ачык эле айтайынчы. Коля кыргыз багын регуляртеп ташы менен салдырды бийлик алып келди. Ошо. Мен ошондой эле ойлойм да, ошондой. Мен айткандай эле да. Ошон үчүн эртеңки Конституцияда 11 апрелде Конституцияда каршы добуш бергенсиздер туугандар. Бул бийлик жарабайт. Мындай айтканда ачык эле айтайын. Ол менен эчтеке келе албайт. Бул себеби бизге независимый эч ким менен келишим түзбөгөн, Райым миллион менен дагы Коля кыргыз менен дагы келишим түзбөгөн бизге лидер керек ошондой. Ол лидер бар бизде, билесиңер ол ким экен. Бул ошол эле Адахан Кимсанбаевич биздин лидер, ошол кыргыздын чыныгы лидери президенти Адахан Кимсанбаевич туугандар. Мен айтып коеюн, ошол киши келсе Кыргызстанды полный туңгуюктан алып чыгып, Кыргызстандын экономикасы жөнөгөт туугандар. Ага чейин бизге окшогон мигранттар ушинтип дагы 30 жыл дагы мигрант болуп жүрөбүз туугандар. Биздин керек болсо неберелер да мигрант болот туугандар. Мен ошон үчүн айтып кетем туугандар, ишенбегиле. Бу мошенниктерге мен вообще ишенбейм да. Мен коркпойм буларды. Райым акаңан деле, берки кыргыз Коляңан деле коркпойм, Садыраваңардан да коркпойм, Ташиевден да коркпойм. Бир башка бирөөлүм дейт. Мындайча Кыргызстандын келечеги бизге кызыктырат. Эми бир жеке 2-3 адамдын кызыкчылыгы деп ол туура эмес туугандар. Мамлекет бул мамлекет. Бул 6,5 миллион элдин мамлекети туугандар. Мен ошо кыргыз элин чакырып кетем туугандар. Эртеңки Конституцияга каршы добуш бериңиздер 11 апрелде туугандар. Бул Конституция бизди туңгуюкка алып кирип чыга албай калабыз туугандар. Биз бул мындай айтканда коркунучтуу. Баягы биздин эгемендүүлүгүбүздү алдырып коюшубуз мүмкүн туугандар. Бөлүшүп таркап туруңуздар туугандар. Аман болго, тынч болго, дагы звонок кылам туугандар. Эфирге чыгып турам туугандар.